бул кече 12 декабрь күнү Бишкек шаардык административдик соту жана шайлоо кездеги номер 4-Көкжар шайлоо округундагы жана биздин менин атаандашым Рыспаев Равшан деген менин атаандашым болгон ошонун арызы менен ошол Бишкек шаардык административдик соту ошол кайрадан ошол шайлоо кездеги 1 жыл мурдакы шайлоо кездеги ошол арыздарды кайрадан карап чыгуу боюнча чечимди кабыл алыптыр да. Бул мындай түшүнүк шайлоо кодекси боюнча өзүңүздөр жакшы билесиздер 3 күндүк гана срогу бар да. 3 күндүн ичинде каралыш керек. Анан шайлоо комиссиясы чечим кабыл алыш керек. Булар 1 жылдан кийин мына ушундай кайрадан ошол шайлоо кездеги арыздарды кайрадан карайбыз деген чечимди чыгарды. Биз бул боюнча бул чечимди жогорку инстанцияга кайрылабыз, жогорку сотко. Мен ойлойм ошол соттордон дагы бир адилеттүүлүк болот деп үмүт кылабыз. Бирок бул мындай Кыргызстандын тарыхында мындай болгон эмес да. Эмне үчүн дегенде азыр эгер ушул жол ачылып кала турган болсо, баардыгы эле 90 депутаттын дагы сен ушул шайлоо кезде ушундай болгон экен деп 1 жыл өтөбү, 2 жыл өтөбү, 3 жыл өтөбү, мына ушундай иштерин козгоп баардыгыны мындай бир мындай рычагга илип койсо болгудай бир жол ачып койду да мына ушул сот. Мындай кадамды жогорку кеңештин депутаттарына түздөн-түз эле басым кылып атат деп бааласак болобу? Эми бул басым эми анан эмне? Түздөн-түз басым болуп атпайбы? Мына 1 жыл мурдакы шайлоо кездеги арыздарды 1 жылдан кийин карайт деген бул түшүнүк жок да, бул түшүнүк жок. Мына ушундай чечимдер болуп атат.